2018 жылдың биринчи жарым жылдыгындагы Кыргыз Республикасынын тышкы саясий ишинин негизги аспекттерине токтолуп кеткен келет. Жалпысынан Борбордук Азия өлкөлөрү батыш жана чыгыш багыттардагы стратегиялык өнөктөштөр, анын ичинде араб өлкөлөрү менен ар тараптуу кызматташтыкты жана өз ара аракеттенүүнү бекемдөө улантылды. Коопсуздукту камсыздоо жана өнүгүү маселелери боюнча эл аралык жана регионалдык уюмдардын алкагында жигердүү иш алып барылды. 2018 жылдын биринчи жарым жылдыгында эң жогорку жана жогорку деңгээлде 40тан ашык иш сапарлар жана иш чаралар өткөрүлдү. Алардын жүрүшүндө 28 эки тараптуу жана 113 көп тараптуу эл аралык документтерге кол коюлду. Эң маанилүү иш чаралардын катарына эки тараптуу мамилелердин өнүгүшүнө жана бекемделишине мындан аркы импульс берген мамлекет башчысынын Россия, Кытай, Туркия, Казакстан, Тажикстан мамлекеттерине, Брюссель шаарындагы Европа Биргимдигинин институттарына мамлекеттик, расмий жана жумушчу иш сапарлары болуп өттү. Ушул жылдын биринчи жарым жылдыгында Кытай, Тажикстан, Германия жана биринчи жолу Кувейт менен соода-экономикалык кызматташуу боюнча өкмөттөр аралык комиссиялардын 4 отуруму болуп өттү. 7 тышкы иштер министрликтери аралык, анын ичинде биринчи жолу Бириккен Араб Эмираттары, Катар, Палестина жана Канада менен консультациялар өткөрүлдү. Борбордук Азиянын бардык өлкөлөрү менен мамилелер позитивдүү өнүгүп келе жатат. Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарын эске алуу менен кыргыз-өзбек жана кыргыз-тажик мамлекеттик чек аралыны юридикалык тариздөө маселелерин алдыга жылдыруу артыкчылыктуу багыттар катары калууда. Регионалдык кызматташтыкты үчүн маанилүү импульс катары 2018 жылдын 15 мартында Астана шаарында болуп өткөн Борбордук Азия мамлекеттеринин башчыларынын көп жылдан бери биринчи жолугушу өттү. Анын жүрүшүндө регионалдык күн тартибиндеги артыкчылыктуу маселелер каралды. Борбордук Азия мамлекеттеринин макулдашууларын ишке ашыруунун алкагында ушул жуманын аягында 20-22 июлда Кыргызстанда Чолпан Ата шаарында биз тараптан Борбордук Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министринин жолугушу өткөрүлөт. Ал жерде пикир алмашуу жана регионалдык өз ара аракеттенүүнүн, өз ара мамилелерди бекемдөөнүн жана бышыктоочунун практикалык жолдорун талкууга милдети турат. Чет өлкөлөрдөгү Кыргыз Республикасынын жарандарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо маселеси биздин министрликтин ишинин артыкчылыктуу багыттары болуп кала берет. Сандык катнашта министрлик жана Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелери тарабынан 18 жылдын биринчи жарым жылдыгында 72 000 консулдук кызматтар көрсөтүлдү. Россия тарабы менен бардык деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча кара тизме деп аталуучу тизменин ичинен дагы 7000ден ашуун Кыргыз Республикасынын жарандары чыгарылды. Россия багытындагы соода-экономикалык чөйрөдө саясий байланыштарды жана өз ара аракеттенүүнүн жогорку динамикасы байкалды. Кытай Республикасы 2018 жылдын биринчи жарым жылдыгы Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы саясий диалогдун жогорку деңгээли менен мүнөздөлөт. Маанилүү жыйынтык болуп, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдун 6-8 июнда Кытайга болгон алгачкы мамлекеттик сапары эсептелет. Европа биримдиги 2017 жылдын декабрынан баштап азыркы мезгилге чейин Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосунда өнөктөштүктү жана кызматташтыкты кеңейтүү жөнүндө макулдашуунун жаңы долбоору боюнча сүйлөшүүлөрдүн 4 раунд болуп өттү. Кыргызстандын кызыкчылыгын жана туруктуу өнүгүшүнүн эске алуу менен бул багытта пландуу иштер улантылууда. Орто жана жакынкы чыгыш өлкөлөрү менен Кыргызстандын кызматташтыгын алга жылдыруу артыкчылыктуу мааниге ээ.
күн тартибинде алардын жаңы сапаттуу деңгээлге чыгаруу жана биздин өлкөгө инвестицияларды тартуу максатында араб өлкөлөрү менен мамилени диверсификациялоо боюнча милдеттер турат. Ушул жылдын 4-апрелинде Тунисте Кыргыз Республикасы өкмөтү менен Сауд өнүктүрүү фонду ортосунда $4.000 өлчөмүндө гранттык макулдашууга кол коюлду. Ал сумма Кыргызстандын саламаттык сактоо жана айыл чарба секторун жабдууга жумшалат. Циндао шаарында Кыргыз тарабына Шанхай кызматташтык уюмунда 2008-2009 жылы төрагалык кылуу өткөрүлүп берилди. Ал келерки жылы Кыргыз Республикасына ушул таасирдүү регионалдык уюмдун алкагында андан аркы өз ара аракеттенүү, натыйжалуу өнүктүрүү чоң жоопкерчиликти жүктөйт. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин жана Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин ушул жылдагы маанилүү компонент иштери болуп, биздин улуу жазуучу Чингиз Торукулович Айтматов туулган күнүнө 90 жылдыгына арналган эл аралык деңгээлдеги бир катар иш-чаралар эсептелерин маалымдап кетким келет. Ушул жылдын октябрын башында Кыргызстанда биринчи жолу ОБСЕ парламенттик ассамблеясынын жыйыны болуп өтөт. Ал биздин өлкөгө парламенттик демократияны өнүктүрүү үчүн өзгөчө мааниге. Албетте жакынкы 2 айдагы ичинде негизги милдет болуп сентябрь башында өтө турган түрк тилдүү мамлекеттеринин кызматташтык кеңешинин саммитин жана 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын ар тараптуу даярдоо жана жогорку деңгээлде өткөрүү эсептелет.